Кыргызстан бажы биримдигине киргенден кийин жергиликтүү ун өндүргөн ишканалардын көбү жабылып, анда иштеген миңдеген адамдар жумушсуз калган. Жергиликтүү ишкерлерди колдоо максатында былтыр Кыргыз бийлиги ун өндүрүүчүлөргө жеңилдик берген. Учурда бул чечим өз натыйжасын бере баштады. 21-жылдын август айында бизге жанагындай жеңилдик берилген. Сырттан импорттоп келген будайга НДСтин ставкасын 0 кылыпчы. Сырттан келген будайга дагы, жергиликтүү будайга дагы. Ошонун себебинен биз атандыштыкка атандаш алып калдык сырттан келген унга. Мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда 27 комбинат иштеп атат. Адистер өкмөт түзгөн жеңилдиктин негизинде 2021-жылдын 4 айынын жыйынтыгы боюнча 80 000 тонна будай кайра иштетилип, ун жана тоют өндүрүү көбөйгөндүгүн, жумуш орундары калыбына келе баштагандыгында белгилешти. Ундун көлөмү да көбөйүп атат өндүргөн. Андан тышкары тоюттун да көлөмү. Андан тышкары биз баягы 2016 жылдан бери жоготкон иш орундарында толуктап, жаңы иштеп, бул тармакты жаңы кайра ордуна келтирип иштеп баратабыз да. Айтымдарында кайра иштетүүчүлөр жана өндүрүүчүлөр үчүн кошумча нарк салыгынан алып салуу чечими 1 жылга кабыл алынган. Бирок тармакты толук калыбына келтирүү жана ун өндүрүү тармагын мындан ары өнүктүрүү үчүн 3 жылдан кем эмес убакыт талап кылынат дешет. 3 жылдын ичинде кайра иштетүүчү тармак иштеп турса, комбинаттардын баары иштесе, анда албетте биздин дыйкандар дагы будайларын өстүрүп, буларга биз кепилдик болобуз да, кепилдик беребиз да. Силердин будайыңарды өндүргөндү биз алып, биз иштетебиз депчи. Анткени бизден башканы эч ким иштете албайт дагы, экспортко дагы чыгара албайт да. Чек аралардын жабылышына байланыштуу мезгил менен келип чыккан азык-түлүк кризисин жоюу үчүн өзүбүздүн будай өндүрүшүн өнүктүрүү жана айыл чарба продукциясын кайра иштетүү тармагын өнүктүрүү зарыл экендигине токтолушту. Урожайность возможно увеличить. Бүгүнкү күндө өкмөт жеңилдик берген 0 ставканын аркасында көп жумушчу орундар түзүлүп, ишканалар жанданды. Бул нормадагы кеминде 3 жыл козарса, ата мекендик ишкерлер өлкөнү 60-70% дан менен камсыз кылат деп ишендирип кете алам. Бүгүнкү күндө жергиликтүү ишканалар тарабынан ундун баасы көтөрүлбөгөндүгүн жана комбинаттар иштеп турган учурда баа туруктуу болорун белгилешти. Баанын кымбатташы Талас облусунда байкалып, мындай абал облуста ишкананын жоктугунан жана контрабанданын кесепетинен улам түзүлгөндүгүн айтышууда. Тактап айтканда, чек арадагы чоң капка өткөрмө бекети аркылуу мыйзамсыз ун ташылып келгендиктен облустагы ишканалар банкрот болуп жабылып калган. Аяктагы турган мурунку комбинаттар жабылып банкрот болуп иштебей калган. Бүгүн мына жыйынтыгын көрүп атабыз уже контрабанданын. Ун жетпей, ун тартыш болуп атат да. Ошон үчүн биз бул мындай саясий чечим болуш керек да, биздин жетекчилердин. Аны жапмайынча биз баары бир сыртка көз каранды болобуз да. Казакстандагы кырдаалдан кийин ун тартыштыгы болобу деген эл арасында чочулоо байкалгандыгын, Кыргызстандын ун комбинаттарында элди 2 айга камсыз кылуу үчүн дандын кору бар экендигин, андыктан тынчсызданууга негиз жоктугун айтышты. Айтымдарында мурда түзүлгөн келишимдер боюнча дан Россиядан ташылып келүүдө, андыктан Казакстандын чек аралары жабылып турган мезгилде дагы калкты ун менен камсыздоого болорун ачыкташты. Алтынбек Бектуров, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары.